Асмалиева Айсулу Бишкек шаарынын Октябрь райондук администрациясынын уюштуруу иштери жана кадр боюнча бөлүмүнүн жетектөөчүсү. Здравствуйте. Мен Октябрь районунун тургуну болом. Жер маселеси боюнча кимди кайрасам болот? К сожалению, я вас не поняла. Вы не могли бы на русском объяснить? Мен орусча жакшы түшүнө албайм. Кечиде сиз кыргыз тилинде маалымат бере аласызбы? Просто в школе, в университете я обучалась на русском языке, поэтому я плохо понимаю кыргызский язык. Түшүнүктүү. Кандай кылсам экен анда? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не подскажете мне, где я могу оставить на имя главное заявление? Для этого вам необходимо обратиться в единое окно. Түшүнүктүү. Сизге чоңураак. Кечиде сиз кыргыз тилин билесизби? Ооба. Мен үйрөнүп жатамын. Бул кызматкерге мен жер маселеси боюнча келгенимде орус тилинде түшүндүрүп берип кое аласызбы, Сурадыч? Могу. А девушка подошла по земельным вопросам. Куда ей можно обратиться? Теперь ясно. Для этого вам необходимо подняться на второй этаж и пройти в 15-й кабинет. Сизге экинчи кабаттыга 15-чи иш бөлмөсүнө кайрылып керек экен. Чоң рахмат. Эчтекебиз. Сиз кыргыз тилинде мыкты сүйлөйт экенсиз. Кантип үйрөндүңүз эле? Биз Кыргызстанда жашап, бул жактын суусун ичип, абасына дем алып, кыргыз тилинде сүйлөбөсөк уят да. Мен баламды 1-класска берейин дедим эле, кайсы кабинетке кимге кайрылсам болот? Кутман күнүңүз менен келиңиз. Ооба, ушул эле имараттын 2-чи кабатында Октябрь районунун билим берүү башкармалыгы жайгашкан. 2-чи кабатка көтөрүлсөңүз, 5-чи иш бөлмөсүндө адистер сиздерге кененирээк маалымат беришет. Макул анда, чоң рахмат, жакшы туруңуз. Саламаттарыңыз. Кыргыз тили кыргыз элинин өзүндө эле байыркы, өтө көп кылымдарды башынан өткөргөн, байлыгы ашкан, ийкеми артып, билим-илимге татыган, өнүп өсө берүүдөн улам бекем сакталуучу тил. Эне тилибизге аяр мамиле жасоо ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Жалпы атуулдарыбызды эне тилде сүйлөгөн мамлекеттик кызматчыларды кеп маданиятын деңгээлин өркүндөтүүгө чакырабыз. Анткени эне тил элди сактайт.